Шабал айында 6 күн орозо кармаптыр. 1 жыл орозо карма деген соопту табам деген биздин урматтуу аял затынан көп суроолор келип атат. Рамазан айында биз аялдар көпчүлүгүбүз карыз болуп калат эмеспизби? Ар кандай себептерге байланыштуу. Ошондо биз Шабал айында 6 күндү кармап койсок ошо карыздан кутулган болобузбу? Же Шабал айында 6 күндү кармабанан карыздан кутулуп беребизби? Же биринчи карыздан анан Шабал айында 6 күндүбү деп ар кандай көп суроолор келип атат да. Ушул боюнча караңыздар. Биринчи, Рамазандын орозосун казасын кармап бериш керек да. Неге дегенде бул фарз болгон да. Рамазан айында орозо фарз. Хоч не хоч обязательно кармаш керек да. Эгер үзүрүңүз жок болсочу, бир себептерге байланыштуу сиз мындай үзүрүңүз жок болсо. Анан эгер бир себептер болуп калды, ар кандай себептер менен кармай албай калдыңыз, ооруга байланыштуу, кээ биринин аязы келип калат, сапарга чыгып калат мисалы. Айтып бүткөндөн кийин кармап бериш керек да. Кармап бериш, казаны кайра толуктап бериш важип болот да. Ошон үчүн биринчи казаны кармап бересиз. Мисалы 5 күн каза болдуңузбу билбейсиз да, балким 10 күнбү, балким 6 күнбү, балким 3 күнбү. Казаны кармап бересиз дагы, андан кийин 6 күндү кармайсыз. Ошо менен иншалла үмүт кылабыз, Аллах Таала 1 жыл орозо карма деген соопту берет деп, түшүнүктүү болду го деп үмүт кылам. Аллах Таала амал кылышына мүмкүнчүлүк берсин. Анан ошо урматтуу апа эже карындаштар, аябай сүйүнүп атам. Аллахым ыраазы болсун, Аллахым кабыл кылсын. Ушунчалык суроолор келип атканына, ушунчалык 6 күнгө да ушундай амал кылып атканына, бул Кудай буйруса Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп баратат деген сөз да. Неге дегенде эгер аялдар ыймандуу болуп, аялдар уяттуулукка келсечи, биздин балдар ушунча таалим тарбияга бекемделет, Кудай буйруса Кыргызстаныбыз дүйнөдө алдыңкы мамлекеттерден болот да. Аялдардан көп нерсе зависит этет да. Ошон үчүн Аллахым ыраазы болсун. Амал кылышка Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсин. Амалдарыңыздарды Аллах Таалам кабыл кылсын. Дүйнө акыретте бактылуу болуңуздар. Урматтуу апа эже карындаштар, сиздер менен сыймыктанам.